Бишкекте 1 февраль күнү Газпром Кыргызстан компаниясы башкы директордун орунбасарлары Арзымат Алдаяров жана Марат Сулаймановдун катышуусунда маалымат жыйын өткөрүп, ушул убакка чейин аткарылган иштери жана алдыга коюлган максаттары тууралуу кенен маалымат берди. Анда өкмөттөр аралык келишимде көрсөтүлгөн талаптардын бардыгы 100% аткарылганы белгиленди. Акыркы 5 жылдын ичинде газ инфраструктурасын модернизациялоого жана реконструкциялоого кеминде 20 миллиард сом өлчөмүндөгү инвестиция жумшалып, газ тармагын калыбына келтирүү үчүн 30 миллиард сомдон ашык инвестиция тартылганы айтылды. Андан тышкары жабдууларды жана магистралдык газ өткөргүчтөрдү өнүктүрүү жана модернизациялоо иштери жасалганы менен Кыргызстандын өкмөтү тарабынан аткарылчу иштер аягына чыга элек экени белгиленди. Ошондой эле убакытта Кыргыз тарабынан биздин чыгарган бүт чыгымдарыбызга кошуп 12% рентабельность, анан бюджеттик мамлекеттик ишканалар колдонулган газга толук анан убакыттагы газ төлөө деген милдеттер каралган. Ошол милдеттер азыр убакытта толук аткарылган жок, аткарыла элек. Анан эми биз муну бүгүн эле же эртең эле төлөп бергиле же бүгүн эле эртең эле ушул тариф коюп бергиле деген талап койгон жокпуз. Анткени биз социалдык, экономикалык акыбалды деле туура түшүнүп атабыз. Бирок мамлекеттик же бюджеттик ишканалардын газга болгон төлөмдөрүн төлөө бүгүнкү күндүн талабы экенин баса белгилешет. Газпром Кыргызстан ишканасына андай төлөмдөр мамлекет тарабынан 5-6 айга чейин созулуп берилиши компаниянын каржылык акыбалына терс таасирин тийгизип, инвестициялык программаны каржылоого бөгөт коюп жатканын айтат. Ошондой эле өкмөт, парламент жана коомчулук тарабынан жаңы конуштарды газдаштыруу талабы коюлганы менен жарандар финансылык абалына байланыштуу газга кошулбай жатканы белгилүү. Кээ бир жерлерде газ кымбат болуп калып атат. Мисалы ошол эле көмүр менен салыштырганда. Анан көмүрдү жакпас үчүн кээ бир мындай азыр штрафтарды киргизебиз деп атпайбы? Анын ордуна эми социалдык жагынан же экономикалык жагынан субсидия жасаш керек. Газга субсидия бергиле. Газга бир кошул үчүн льготный насыяларды бергиле деп атабыз. Албетте, ал жумушту биз өзүбүз деле өткөрүп келатабыз. 4-5 жылдан бери, мисалы, газга кошулуш үчүн пайызсыз жана бөлүп төлөө рассрочка деген бар. 5% рассрочка деген бар. 18 айга. Ошон менен дагы эл кошулуп атат, бирок бул жерден да өкмөт жагынан, өкмөт тарап, мамлекеттик органдар жагынан бир мындай чараларда көрүлсө жакшы болот эле деп атабыз да. Кийинки 3-4 жылдын ичинде газга кошула элек конуштарды газдаштыруу боюнча Бишкек мэриясы менен биргеликте жол картага кол коюлганы белгиленди. Кыргызстанда Советтер Союзу мезгилиндеги 1971-72 жылдардан жана эгемендүүлүктү алгандан берки жалпы 50 жылдан ашуун убакытта 2800 чакырымдай газ түтүктөрү орнотулса, газдаштыруу ишин 2016 жылда баштаган Газпром Кыргызстан компаниясы акыркы 6 жылда 1100 чакырым газ түтүгүн орнотууга үлгүргөн. Жалпысынан 42 калктуу пунктка газ берилип, газга кошулган 100 000 абоненттин пайда болушу компаниянын жемиштүү ишинен кабар берерин айтышат. Ал эми убагында Кыргызгаз ачык акционердик коому бир гана $1 сатылган деген сөз болбогон кеп экенин. Чын-чынына келгенде практикада ал ишкананын карыздарын төлөө, чирип калган түтүктөрүн оңдоого далай күч талап кылынып, $65 миллион кеткени да белгиленип келет. Улам эле бир кишилер келет, көтөрөт маселени. $1 сатты Кыргызгазды. Мен айткандай космический отрасль как будто сатты $1. А бул болсо Кыргызгаз 1 тиын төлөйт, баасы 1 тиын. Бүгүнкү күндө 30 миллиард рубль сом инвестиция жасады. Анын баарын эч ким алып кете албайт, туурабы? Анын баары бул жерде калат. Баарын жаңыртып, ремонт жасап, самое главное безопасность жасады. Газпром Кыргызстан компаниясынын акыркы жылдарда аткарган иштери энергетикалык коопсуздукка дагы, экологиялык акыбалга да таасир эткенин жана иштеп жаткан 8 жылдан бери калк үчүн бекитилген чыгашалуу тарифти карманып келери белгиленди. Ошондой эле Кыргызстандын керектөөчүлөрү үчүн жаратылыш газын үзгүлтүксүз берип, социалдык багыттагы тарифти колдоого жумшалган субсидиянын суммасы 5 миллиард сомдон ашып кеткени айтылды. Зыярат Эсенбай, Ынтымак Кожошалиев, Булак КЖ.